Саламатсыңар балдар. 6 класс 1 чейрек кезектеги онлайн информатика сабагыбызды баштайбыз. Алтын эреже. Кунт коюп угабыз, жоопкерчиликтүү болобуз, берилген тапшырмаларды убагында аткарабыз, телефонду туура пайдаланабыз. Мен силерге өтүлгөн темадан бир суроо даярдап келгенмин. Маселени чечүүдө баштапкы маалыматтан керектүү жыйынтыкка алып келүүчү кадамдардын чектелген ыраттуулугунун сыпаттамасы. Видео, компьютердик каражаттар, компьютердик оюндар, алгоритм. Туура жооп алгоритм экен балдар. Өтүлгөн теманы бир сыра кайталап алдык. Сабактын темасы: алгоритмдер жана аткаруучулар. Сабактын максаты: аткаруучулар жана аткаруучулардын ар түрдүүлүгү менен кеңири таанышасыңар. Заманбап адамды ар түрдүү тиричилик техникалык түзүлүштөр. Мисалы үчүн магнитофон, автомобиль, телефон, телевизор, компьютер жана башкалар курчап турат. Бул түзүлүштөрдүн ар бири өз жумуштарын аткарууга багытталган жана кандайдыр бир чектелген топтомдогу аракеттерди же буйруктарды аткарууга жөндөмдүү. Аткаруучу — бул түзүлгөн алгоритмди аткаруучу объект. Аткаруучунун командалар системасы — бул ошол аткаруучу жасай ала турган бардык командалардын жыйындысы. Аткаруучулар ар кандай болушат. Эң жөнөкөй аткаруучунун бири монитордун корпусундагы электр булагын жандыруучу түзүлүш. Аткаруучу магнитофондун командалар системасы төмөнкүдөй командалардан турат. Башталышына өтүү, аягына өтүү, угузуу, токтотуу, жазуу. Бир аз татаалыраак аткаруучу болуп, заманбап кир жугуч машинаны эсептесек болот. Анын электрондук эсине инженерлер тарабынан иштелип чыккан кир жуй турган ар түрдүү программалар салынган. Кир жуй турган бардык процесстерди — чылоо, жуу, чайкоо, сыгуу, кургатуу — машина автоматтык түрдө тандалган программа боюнча адамдын катышуусусуз жогорудагы жумуштарды толук аткара алат. Автоматтуу түзүлүштөрдүн эң өркүндөтүлгөн аткаруучусу болуп роботтор эсептелет. Акыркы мезгилдерде үй жаныбарларынын элесиндеги адамдарга окшош роботтор жана робот оюнчуктар пайда болду. Аткаруучунун дагы бир мисалы катары компьютер. Анын айырмалоочу мүнөзү универсалдуулугу. Силер тексттик, сандык жана графикалык информациялар менен иштөөчү компьютердик программалар, окутуп үйрөтүүчү программалар жана компьютердик оюндар менен кеңири таанышасыңар. Мындан тышкары, компьютерге байланышкан түзүлүштөрдүн башкарууга ылайыкталган программалары дагы бар. Формалдуу аткаруучулар жана автоматташтыруу. Аткаруучулар негизги эки топко бөлүнөт: формалдуу жана формалдуу эмес болуп. Формалдуу аткаруучу окшош команданы дайыма бирдей аткарат. Мисалы, кассетадагы же DVD дисктеги сүйүктүү музыканы кайра-кайра уксаңар, компьютердеги музыканы угузган программа бул музыкаларды кайталаганда, биринчиси экинчини кайталаганда толук окшош деп ишенесиңер. Мисалы үчүн, сааттын иштеши. Формалдуу эмес аткаруучу мындай командаларды ар башкача аткарып коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн, ырчы ырды бир нече жолу кайталап ырдаса, ар бир кайталоо бири-бирине окшош болбой калышы мүмкүн. Эреже катары адам өзү дайыма формалдуу эмес аткаруучу болуп эсептелет. Техникалык түзүлүштөр көпчүлүк учурда формалдуу аткаруучулар болуп саналат. Автоматташтыруу. Алгоритмди түзүү адамдан терең билим талап кылуучу жана көп убакыт сарпталуучу татаал маселе. Даяр алгоритм менен маселени чечүү аткаруучудан эрежелерди бекем кармашты гана талап кылат. Аткаруучу өзү жасап жаткан нерсенин маанисин аңдабайт. Эмне үчүн башкача эмес, ушундай аткарылат деп ойлонбойт. Ал формалдуу аракеттенет. Адамдын ишмердүүлүгүн автоматташтыруу мүмкүнчүлүгү адам эмгегинин кайсы бир бөлүгүнүн машинанын ишине алмаштыруу менен байланышкан. Маселени чечүү процесси жөнөкөй операциялардын ыраттуулугу түрүндө берилет. Бул операцияларды берилген алгоритмдеги ыраттуулукта аткаруучу жөндөмү бар машина жасалат.
Алгоритмди аткаруу автоматтык түзүлүшкө тапшырылат. Адам күнүмдүк чарчатуучу тажатма жумуштардан бошонот. Көрдүңөр балдар, мисалы үчүн кир жуучу машинада баардык нерсени кир машина өзү аткарат экен. Жууп, сыгып, чылап, баардыгын өзү аткарып коет экен, адамдын катышуусуз эле. Кайталоо билим алуунун энеси демекчи, сабагыбызды бышыктоо иретинде мен силерге бир нече суроолорду берейин. Биринчи суроо. Формалдуу аткаруучулар: жаныбарлар, ырчылар, усталар, техникалык каражаттар. Туура жооп: техникалык каражаттар. Экинчи сурообуз. Алгоритмди аткаруучу катары ким болушу мүмкүн? Адам, жаныбар, адам, компьютер, адам, техника же бардыгы? Туура жооп: бардык адам, жаныбар, компьютер, техника булар алгоритмди аткаруучулар болуп эсептелет экен, балдар. Үчүнчү сурообуз. Алгоритмдердин түзүүчүсү болуп эсептелет. Жаратылыш, адам, жаныбарлар, жөн эле сүрөт. Туура жооп: адам. Адам алгоритмдердин түзүүчүсү болуп эсептелет. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Формалдуу аткаруучуларга 2-3 мисал келтиребиз. Кайсы учурда адам формалдуу аткаруучунун аракетин жасайт? Мисалдарды келтирип, дептериңерге жазып чыгабыз. Азаматсыңар балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, телефонду туура пайдаланып, сабактарга активдүү катышабыз.